Таймурз мырза, айтсаңыз, учурда интернетте таркап жатат, сиздин атыңыз аталууда. Рейдерлик жол менен ушул Жалал Абад облусунда бир заводдордун бирин тартып алган деген өңүттүү маалымат тарап жатат да. Ушул боюнча комментарий берип коюңузчу. Мына бүгүн дагы мен азыр эле көрдүм ол боюнча. Азыр көрүп угуп чыктым. Бул биринчиден ал жерде эч кандай завод болгон эмес. Эми мына Советский Союз таркагандан кийин кайсы завод калды эле? Завод жок эле да. Onu мындай адамдарды адаштырып алдып атпайбы? Ол жерде чындыгында да onu мен сатып алганмын. Onu биз 2022-жылы болсо элек эле адашпасам. Тартып алуу эч кандай ондай болгон эмес. Жана болушу мүмкүн эмес эле да ол жерге. Акчага сатып алгам, мен мында ачык айтканда канчага сатып алгам так билбейт экенмин азыр. 470 миңге алгам да, адашпасам, долларга. Экинчиден ал жерде эч кандай мындай вообще завод болгон эмес да. Ол жерде темир тезектери бар экен эле, туура. Анан темир тезектерди мен алып кетем деген ол кишичи. Алып кетем деп, ол темир тезектерин баарын алып кеткен. Ол ичи болсо күйүп кеткен экен эле здание. Анан ол жерди биз бузуп, ол жер болсо мына Барселона академияга жайгашкан жер. 41 сотик жер. Ошо жерге биз мектеп курайык деген план болгон. Мектеп куруп, ошону мектепте өткүзүп беребиз деген ниет болгон. Сиз ал адамды тааныйсыз да негизи? Таныйм. Ол менен биз бир ушу содак сүйлөшүп атканда бир 3-4 жолу жолукканбыз. Анан бул өтө кымбат айтканда Бакыт Төрөбаев өзү ортого түшүп, биз суранганбыз Бакыт Төрөбаевден ортого түшүп кичине түшүрүп бербейсизби дегенден ошо өзү түшүп, онун тууганы да. Абасынын баласы болсо элек адашпасам. Ортого түшүп өзү сөз берген ал жерде. Мына Бакыт Төрөбаев бүгүнкү күндө живой, өзүнөн сурабасаңар болот. Өзү түшкөн ортого. Ошол эле учурда жанындагы дүкөн боюнча да сурагым келип атат да, ошол дүкөн дагы айтылып атат да. Ал дүкөн боюнча бул мындай дүкөн ортосу, ол жер менен дүкөндүн ортосундан бир 3 үй бар эле, адашпасам 3-4 үй бар. Ошо 3-4 үйдү дагы сатып алып, будущем деп ойлогонбуз да. Анан кийин сатып алып, дүкөндү кошуп, ол жерге детский площадка курабыз деген ниет болгон. Мектепке эми детский площадка керек экен, ошол жерге детский площадка курабыз деп, ону мен наркы жерди сатып алгандан кийин 4-5 айдан кийин сүйлөшүп, эс адашпасам, может быть 3 ай так айтып албай атам азырчы. Сүйлөшүп $80 миң, мен ону так билем, $80 миң ого колуна акча берип сатып алгам ол жерде. Анан азыр болсо кароолго болуп атпайбы? Ар бир нерсени биздин үй бүлөбүзгө, айрыкча ошо атама колунан келечекти кароолор болуп атат. Ону болсо эл журтта баардыгы түшүнүп атат ону. Мына ол жерде Америкага качып кеттим деп айтат экен. Assalamu alaikum Kırgız elim. Men atım Bayman. Men bir жыл мурун Түркия мамлекетинен опрессия болуп келгем. Азыркы учурда кырсыктап кайра артымда темир сынып калды. Кайра тез аранын ичинде барышым керек болуп атат. Көп бассам ооруп кыйналып атат. Men дагы досторумга окшоп жүргүм келет. Күлүп жайнап жардам берип коюңуздар. Кыргыз элим. 100 сом, 200 сомдон болсо дагы жардам берип коюңуздар. Кайдыгер караңыздар. Кантип качканын мен так билбеймин, бирок болсо мага өзү чалып жүргөн. Аялым менен мага чалганда качан болду? 1-2 жыл болуп калды, чалып аялым менен урушуп атамын, Томас ортого түшүп берип, сүйлөшүп бербейсиңби? Ким Маматовдор менен деген сөз болгон. Мен үй бүлөлүк нерсеге кантип киришем деп өзүнө айтканмын онучу. Калган нерселерне орозо айы болуп атат, ыйык күндөр болуп атат. Ыйык күндө болсо өздөрү алдап айлап койсо жакшы болмок эле, бирок бир Алладан бардыр. Алла өзү чечет, өзү карайт. Маселе жок. Жер ошо бойдон турат. Мен берген акчамды кайтарып берсин, мен арка кайтарып берейин. Негизи аларга кандай жооп берет элеңиз? Акыркы учурда кароолор болуп атат деп атпайсызбы? Азыр ошо 2 күндө турабыз, баардыгын Кудайга салдык, бир Алладан бардыгы.
Бар жаман сөздөр айтса да биз кечирдик. Алла үчүн кечиребиз бар нерсени. Борбор калаадагы 1 жылдан бери чуу жараткан Айчүрөк соода борборунун жанындагы курулуштар акыры алынмай болду. Буга чейин куруучуга объекти өз ыктыяры менен бузуу үчүн 3 күндүк мөөнөт берилген, бирок талаптар аткарылган эмес. Бүгүн кала башчысы Айбек Жунушалиев өзү аталган имаратты тезинен бузуп, материалдарын ээсине акт менен берүүнү тапшырды. Ишти мэриянын жер пайдаланууну көзөмөлдөө башкармалыгы жүргүзүүдө. Ар бир нерсени актировать эткиле, ар бир нерсесин алганда жазып, мынакей өздөрү чара көргөн жокпу? Азыр 1000 жыл тонн бизге эметишет. Ар бир нерсени менен, если в течение дня сер алган сайын бияктан албаса иштекесин, эмеге бизге алып кеткиле эмеге. Жанагы штраф стоянкага баарын алып кетесиңер. Макулу сразу тазалаганга чакырып коелу. Чакырып туруп, акт менен пусть принимает. Если не примут, штраф стоянкага тазалап кеткиле биякты сразу. Сегодня этот максимально технику людей заводи, чтобы четтен кылып койду, кайта кетип калды деген сөз болбосун. Эмеге пятницага койдуңарбы градсовет? Ооба. Эме повестканы только буну эле койгула. Мы внеочередной провести да биз кайрылабыз, бизде бар да. Ушуну. Тетиги зданиясын кошобуз. Ал зданияда жана кошобуздар, туурабы? Ооба. Ал жерде решение ишин токтотту эле же иштеп атышат дедек. Токтотду точно. Демонтаж иштерине жергиликтүү бийликтен 8 бирдик атайын техника жана 20 адамдан турган бригада тартылып, шаар мэри бузуу иштерди толугу менен аяктоо үчүн 1 жумалык мөөнөт койгон. Бул жаңы курулуп жаткан объект бекитилген эскиздик долбоорго ылайык келбей жатканын билдирип, эски оргуманы ордуна келтирүүнү тапшырган. Тилекке каршы ал 3 күндүн ичинде аткарган жок. Мэрдин талабы и биздики спецтехника кирип баштады. Атайын 8 дана техника иштеп атат и 20 киши демонтаж бригада иштеп атат. Мэрдин талабы бул жакта биринчи фонтан болчу да, фонтан болуш керек. Ал арада аталган имаратка тиешелүү компаниянын өкүлү бул курулушту мындан ары демонтаждоо иштерин өздөрү улантаарын айтып чыгышты. 4-чү күнү мэр келгенде биз ушул жерде болчубуз. Мэрдин айткан сөзүнө жараштуу бүгүнкү күнгө подрядный организация менен сүйлөшүп, ушул металлоконструкцияларды демонтаж кылууга даярдык көрдүк. Бирок биздин убактыбызга жетишпей калдык. Азыркы мына биякта турган компаниялар даярдыкта турат. Биз мэрияга гарантиялык кат берип атабыз, өзүбүз демонтаж кылууга даяр экенбиз. Ал эми имарат буздурулгандан кийин мурунку фонтандар калыбына келтирилеби, жокпу алдыңкы күндөрү белгилүү болот дейт. Биз келишим түзгөн подряддык организация өзүнүн проектисине жараша бүт макулчулук, жоопкерчиликти сактабай, проекттен чыгып кетип, ошон үчүн ушундай абалга туруп келе жатабыз. Биз буйруса ушунун баарын демонтаж кылып, кийинки чараларды көрөбүз. Мэрия менен сүйлөшөлөбүз, кийинки жаңылыктар дагы алдыда. Шаар мэри Айбек Жунушалиев болсо Бишкек шаардык башкы архитектура жана шаар куруу башкармалыгына фонтандык конструкциянын жаңыланган долбоорун даярдоону тапшырды. Объекти модернизациялап, аны кыска мөөнөттө калыбына келтирүү үчүн эскизди ыкчам түрдө сунуштоо милдети коюлду. Белгилей кетсек, Олд Бишкек долбоорунун алкагында салынып жаткан имарат Ташбулут холдинг ишканасы Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тюлеевдин жакындарына тиешелүү экендиги айтылып, мэрия жерди бул компанияга 49 жылга ижарага бергени белгиленген болчу. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык материалдык базасы дагы 116 жаңы атайын техника менен толукталды. Бул техникалар жөн эле автопарк эмес, бул адам өмүрүн сактоого, ар кандай табигый кырсыктарды алдын алууга багытталган чоң күч. Бул техникалар бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин катышуусунда расмий түрдө тапшырылды. Урматтуу куткаруучулар, сиздерди мекенди коргоо күнү менен куттуктаймын. Урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүнкү иш-чара кийинки кездердеги жакшы иштердин, ийгиликтердин уландысы болуп жатат. Акыркы 5 жылда министрлик 652 унаа жана атайын техника менен камсыз болгон. Ушул максатта 7 миллиард сом каражат саптырылган. Азыр болсо 676 миллион сом саптоо менен дагы 116 даана техниканы тапшырганы жатабыз.
Ошондой эле заманбап техникалар куткаруучулардын ишин кыйла жеңилдетип, кырсыктардын кесепетин жоюуда олуттуу салым кошот деп белгиледи Минкап башчысы. Ал эми долбоордун жалпы баасы 676 миллион сомдон ашат. Каражаттын негизги бөлүгү Дүйнөлүк банктын KG Resilient долбоору аркылуу каржыланса, калганы республикалык бюджеттен, президенттик фонддон жана лизинг аркылуу алынган. Бул жерде мен кийинки жылдары министрликтин бюджетине каражаттар жетиштүү суммада жана өз убагында бөлүнүп жатканын белгилеп кетем. Алсак 2025 жылга карата министрликтин бюджети 5,5 миллиард сомдон ашык каралган. Жана жыл ичинде кошумча каражаттар бөлүндү. Аталган каражаттар жыл ичинде авариялык калыбына келтирүү иштерине, инфраструктуралык долбоорлорго, чек арага чектеш өзгөчө статусу бар аймактарды өнүктүрүүгө, метеостанцияларды курууга, аэродромдорду модернизациялоого жана көпүрөлөрдү жана стратегиялык объекттерди курууга багытталып, жыл жыйынтыгы менен ийгиликтүү өздөштүрүлдү. Андан тышкары бул бир снегоход гидрометке алганбыз муну. Экөөнө болсо биз тривершинге кетирип атабыз. А жерде бизде горно спасательный службабыз бар да, ошолорго деп эки эмени жакты. Көкөмөрүн куссак болот да булардын. Акыркы 4-5 жылдан бери биз өзүбүздүн ошол эки курулуш мекемелерибизди, то есть передвижной механизированный отряддар деп коет. Ошолорду баягы күчөтүү максатында колдонулган техникаларды ошолорго берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп атат. Былтыркы жылы биз Баткенди ишке киргизгенбиз. Баткен областындагы тиешелүү мекемени, Талас передвижной механизированный отрядды ишке киргизгенбиз. Былтыркы жылы ошо Нарынды дагы ишке киргиздик. Эми быйылкы жылы ошо Ысык көлдөгө кезек жетти. Ысык көлдөгө ошо биздин балыкчыда базабыз бар. Аны дагы калыбына келтирип, аны иштетүү боюнча ушул эки техникалардан бөлүп берүү иштерин жүргүзөбүз. Жаңы техникалардын тизмесине оор инженердик техникалардан экскаватор, бульдозер, автокран бар. Ыкчам чара көрүүчү унаалардан жүктөгүчтөр жана манипуляторлор болсо, атайын техникалык жабдыктардан миксерлер жана кар тазалоочу техникалар бар. Биздин сол жагыбызда турган КАМАЗ үлгүсүндөгү 43-114 маркасындагы КАМАЗ автоунасы. Бул КАМАЗ автоунасы бизде бүгүнкү күндө республика аймагында өзгөчө ырдалар катталган маалда өздүк курамда ошол жерине ыкчам жеткирүүгө ушундай өбөлгө түшөт. Бунун ичинде өзүңүздөр көрүп тургандай 32 куткаруучу кенен отурат. Муну менен тышкары заманбап атайын жабдыктар менен жабдыкталган. Биздин бул оң жагыбызда турган техника өзүңүздөр көрүп тургандай бул өзгөчө ырдалар министрлигинин тарыхында ошо биринчи жолу ушундай чоң көлөмдүү бульдозер келип жатат. Артыбызда турган бул автокран жүк көтөрүмдүүлүгү 25 тоннаны көтөрөт. Бул өзгөчө ырдалдарга ар кандай учурда дамба курууда, ар кандай оор жүктөрдү көтөрүүгө келип түштү бизге. Буга чейин мындан бизде 4 анасы бар болчу. Буга чейин бул да келип ошолордун арасына келип кошулду. Мындан да биздин эми жумуш жеңилдейт деп ойлойбуз. Айта кетсек, бул техникалар ОКМден аймактык, түзүмдүк жана ведомстволук мекемелерине өткөрүлүп берилет. Алар селге, жер көчкүгө жана токой өрттөрүнө каршы күрөштө негизги курал болмокчу. Эң башкысы ландшафтты калыбына келтирүү жана кырсыкка ыкчам жооп кайтаруу жаңы деңгээлге көтөрүлөт дешет адистер. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сомралиев, регион, Бишкек.